Аалымдар кеңешинин жыйынында өлкөдөгү пандемиялык абалдан улам Кыргызстан мусулмандарынын курултайын 26-июнга жылдыруу каттоо жана аттестациялоо комиссиясынын курамын өзгөртүү боюнча чечими кабыл алынды. Муфтияттын уставындагы эрежеге ылайык аалымдар кеңешинин 7-чи чакырылышынын мүчөлүгүнө борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасынын кызмат ордуна жана муфтийликке талапкерлер кайра көрсөтүлүп, сынактан өтөт. Буга чейин муфтийликке 6 борбордук текшерүү комиссия төрагалыгына 13 талапкер катталган. Ал эми 21 мүчөсү бар аалымдар кеңешинин курамына кирүү ниетин 49 киши билдирген. Сынак быйыл 17 февралда жарыяланган. 10 февралда УКМК мурдагы муфти Максатбек Токтомушевти башкармалыктагы мыйзамсыз финансылык иштер боюнча козголгон кылмыш ишине шектүү катары кармаган. Бишкектин 1-май райондук соту аны 12 февралда жашаган жеринен башка аймакка чыкпоого тил каты менен бошоткон. 11 февралда аалымдар кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп, Токтомушевтин муфтийликтен өз каалоосу менен баш тарткан арызын канааттандырган. Азыр муфтийдин милдетин Жоробай Шыргазиев аткарууда.